Түндө Кыргыз Тажик чегарасында 3 балдык жер титирөө болду. 29 декабрда саат 23:30 Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасында очогунда 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришти. Жер титирөөнүн очогу Алай 40 тоосунда, Бордөө айылынан 15 чакырым түштүк чыгышта жана Ош шаарынан 133 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу конуштарында жер алдындагы силкинүүлөр сезилген жок. Кеминде айылга чейин түшүп келген Элбирс кармалып тиешелүү органдарга берилди. Генерал Абдыгул Чотпаев жаныбар жана анын апасынын Боролдой айылындагы үйүнүн короосуна кирип барганын билдирген. Жаныбарга зыян келтирбей астейди кармап тиешелүү органдарга өткөрүп бердик. Алар бир сыйра кароодон өткөрүп, чоң кемин паркына кое беришсе керек деген Чотпаев. Жибек Рустемованын өлүмү боюнча жаңы жагдайлар аныкталып, 2 милиция кызматкери кармалды. Бишкекте киши колду болгон 48 жаштагы Жибек Рустемованын иши боюнча 2 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Тергөөдө аялдын өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч жаралган үчүн коргоо ордери берилгени аныкталган. Рустемованын көп жолку кайрылууларына карабастан, анын жана балдарынын коопсуздугу камсыздалган эмес. Мындан улам аймактык тескөөчү өз кызматтык милдеттерин одоно бузду деген кине менен кармалган. Ал ошондой эле киши өлтүргүчтүн жашаган жери боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүшкөнү тууралуу актыларды эски даталар менен жасалмалоого шектелүүдө. Мындан тышкары шаардык милициянын коомдук коопсуздук кызматынын улук инспектору айыпталуучуга травматикалык тапанча сактоого жана алып жүрүүгө мыйзамсыз уруксат берип, аны узартып турганы аныкталган. Тапанчаны алып жүрүү мөөнөтү бүткөнүнө карабастан, улук инспектор айыпталуучудан аны алып коюу боюнча эч кандай чара көргөн эмес деп белгилеген. Экөө тең тергөө абагына камалган. Ишти УКМК тергеп жатат. Bir ayal kişini atıp taşladı deyip unçukpay oldura vermesinden ошого биз дагы жооп экенчигибизди сезишибиз керек. Биз дагы ошонун эле катарында мына мен дагы жооп экенимди сеземин. Ошол бала аялдын алдында, ошол Жибек аттуу кыздын келиндин алдында баарыбыз жоопкер болдук. Баарыбыз жоопкер болдук. Дагы бир жолу белгилеп айтып коеюн. Ал Жибек аттуу кызга коргоо баракчасы колуна тапшырылган. Аны биз коргошубуз керек эле. Аны биз сакташыбыз керек эле. Ошол зөөкүр күйөөсүнүн алдында биз чараларды көрүп турушубуз керек эле. Ошол күйөөсү сезиш керек болчу. Биздин ал аялды коргошубузду билиш керек болчу. Ал эми биз аны жасабастан кагазды колуна берип койдук, болду эми кандай жашасаң ошондой жаша деп тим койдук. Байкай албай калдык биз ошону. Биз ошону сезбей калдык. Биз ошого күчүбүз байкаганга, сезгенге, ошону коргоп, сактап калганга мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Мындай нерсе мындан ары кайталанбаш керек. Дагы бир жолу айтайын. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Тазалык ишканасынын 3 кызматкери Чоң Чүй каналына чөгүп кеткени айтылды. Чоң Чүй каналынан 2 тазалыкчынын сөөгү изделүүдө. Ишенимдүү маалымат булактарыбыз бирөөсүнүн сөөгү эртең менен табылганын кабарлады. Алдын ала маалымат боюнча алардын бирөө тайгаланып сууга түшүп кеткен. Экөө аны куткармакчы болуп, бирок тилекке каршы кошо агып кеткен. Туркиялык окуучунун кылган иши соц тармактарды багынтты. Туркиянын Фетхие шаарында жашаган 11 жаштагы Гүлчин Мирай Караман баарыбызга адамгерчилик жана башка бирөөнүн эмгегин сыйлоо боюнча маанилүү сабак берди. Мектептин коридорунан өтүп бара жаткан кыз тазалоочу эже жаңы эле пол жууп чыкканын байкайт. Нымдуу полго бут кийими менен басып, анын эмгегин бузуп албаш үчүн Гүлчин көп ойлонбой эле бут кийимин чечип алат. Ал коридорду байпакчаны өтүп, бут кийимин колуна кармап, класснын эшигинин алдына келгенде гана кайра кийет. Бул учур видео көзөмөл камерасына түшүп калган. Видеодо тазалоочу эженин таң калган жана ыраазы болгон көз карашы даана көрүнөт. Бул кадр интернетке бат эле тарап, айланабыздагы адамдар
адамдардын эмгегин баалоо канчалык маанилүү экенин эске салган символго айланды. Мектеп администрациясы жана мугалимдер Гүлчен менен сыймыктанып анын жүрүм турумун баарына үлгү катары белгилешти. Бул окуя бизге дагы бир жолу эскертсин, ар кандай эмгек урматтоого татыктуу. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.